Konstitutsiyani işletken kim? Sen, men, şu bardığız. Altın tamga menen жазса да konstitutsiya işleş gerek. Бүгін 5 май Конституция күні ош шарында қызу белгіленіп, легендарлы парламент ескеріліп жататын алқағында атайын іс-шарада ұйыштырылған. Аға мемлекеттік қызматтардың жетекшілері, жай тұрғындар, легендарлы парламенттің депутаттары жана саясаттануучулар қатысты. Еліміздің биримдиги, еліміздің ынтымақчылығы, еліміздің жақсы жашоо шарты үшін біз бір жақадан бас шығарып, бір жеңден қол шығарышымыз керек. Кыргызстан эгемендүүлүк алганга чейин Советтер Союзунун курамында жашап, кийин эгемендүү доору үчүн, бел байлап ага эришиш үчүн далай суу кечишкен. Алардын катарын саны 350дөн турган легендарлуу парламенттин депутаттары да толуктайт. Алар андагы алгачкы рет бекитилип кабыл алынган Конституциянын күбөлөрү. Айтымдарында андан бери бир эмес бир нече рет өлкө башчылары алмашып, ар бири өз ыңгайына жараша Конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизишип, эми гана президенттик башкаруу баардык башламандыктарга бөгөт коюп жатканын белгилешет. Туунун түсү мындай болуш керек, герб мындай болуш керек, гимн мындай болуш керек деп ошонун баардыгы тең Конституцияга мындай формада кошулуш керек дегенде абдан катуу талкуу жүргөн. Бир жумага жакын талкуу жүрүп, анан кийин бүгүнкү күндөгү гимнди, гербти, тууну кабыл алганбыз. Ошол себептен биринчи эгемендүүлүктү жарыялаган депутаттар катары легендарлуу парламентте ошондон аты калган. Бүгүнкү күндө биринчи кезекте ошол Конституцияны кабыл алган 350 парламенттин мүчөсү депутаттары бар эле. Ошол кишилердин аман калгандарын көзү өтүп кеткен болсо, алардын үй бүлөсүн ушул улуу майрам менен куттуктап, жалпы кыргыз элине ынтымактыкты, биримдикти, жакшылыкты каалап, жараткан ачарчылыктан, согуштан, табигат кырсыктарынан сактасын деп тилер элем. Ошондой эгемендүү мамлекеттин эли болуп биз 30 жыл жашап кыйдык да. Ошонун ичинде бир топ өзгөрүү болду. Биздин мыйзамга 8 жолу өзгөртүү киргизилди. Ар бир президент, 6 президент шайлап жиберди. Ошондон бери ар бир президент келген сайын өзүнүн ар кандай көз караштары болот экен, ар кандай сунуштар болот экен, аны элге салып, эл кабыл алып өзгөртүп берди. Мен ойлойм, Конституцияны кайра баш мыйзамды өзгөртүү берүүнүн кажети жок да. Мындан ары ошол Конституцияны мыкты иштеп, элге жеткирип, ошону элге, журтка, мына келечекчилерге окшогон жаштарга окутушубуз керек да. Конституциянын маанисин, маңызын эл түшүнбөй сайын кыйын болот да муну. Ошон үчүн мен ойлойм, Америкада 200 жылдан бери алардын Конституциясы эч кандай өзгөртүү киргизилбептир да деп айтып жүрүшөт. Бизде болсо ошентип көп өзгөрүү киргизди. Буга чейинки болуп өткөн жогорку бийликтеги төңкөрүштөр, коогалаңдар элдин үмүтүнө суу сепкендей. Акыркы жылдарда алардын баарына чекит коюлуп, элдин бейпилдиги үчүн максаттуу жаңы Конституция иштеп натыйжа берип жатканы, эгемендүү Кыргызстан ар тараптуу сыналып, жаңы өзгөрүүлөргө кадам таштаганы эл үмүтүн жанданткан. Конституция закондун тартибин ошону кармаган бир түйүмү дем бар. Эми байгыл айрым учурларда түшүнүп-түшүнбөй каралоо, же болбосо туш-туштан чыгып кандайдыр бир разногласиялар мамлекетибиздин өсүп өнүгүүсүнө бир аз тоскоолдук бар. Мени деле өкүндүрөт. Эмнеге? Бизде бир аз мындай укуктарыбыз, мындай айрыкча адам укуктары Конституцияда кандай жазылса, ошондой бойдон аткарылбаган учурлар болот деп ошол. Конституцияны жазып кое берет. Алтын тамга менен жазса да Конституция иштеш керек. Конституцияны иштеткен ким? Сен, мен, şu бардыгы иштетишибиз керек. Анан Конституцияны жаманбы, жакшыбы деген критерии бул элдин жакшы жашашы, тынчтык болсо, элдин
Бурсагы ток болсо, баары жакшы болсо, ошол конституция иштеген ошол болуп эсептелет. Кыргыз Республикасынын конституциясы. Биз Кыргыз Республикасынын эли өз тагдырыбызды өз алдынча чечүү укугун тутуп, укук үстөмдүүлүгүн, адилеттүүлүктү жана тең укуктуулукту камсыз кылуу максатында чыныгы элдик бийликтин негиздерин бекемдеп, ата-бабабыздын наркын, салтын сактап, Айкөл Манастын осуяттарына таянып, биримдикте, тынчтыкта жана ынтымакта табият менен таттуу мамиледе жашоону улап, Кыргыз Республикасынын элинин укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоп, мамлекеттүүлүктү сактоо жана чыңдоо үчүн майтарылбас эркти көрсөтүп, адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин коргоого жана урматтоого умтулууну ырастап, жалпы адамзаттык принциптерди жана баалуулуктарды таанып, социалдык адилеттикке, экономикалык бакубатчылыкка, билимге, илимге жана руханий өнүгүүгө умтулуп, элдин эркиндиги үчүн курман болгон баатырларды эске сактап, азыркы жана келечек муундардын алдында мекен үчүн жоопкерчиликти түшүнүп, ушул конституцияны кабыл алабыз деп жазылган өлкө башчысынын жарлыгында. 30 жылдык тарыхы бар конституцияга азырга чейин 8 жолу өзгөртүү киргизилип, эл башкаруу бийлиги улам жаңыланып, элдин бийликке болгон көз карашына баа берүү кыйындыкка кептелген эле. Акыркы 2021 жылдын 5 майындагы өзгөртүлгөн жаңы конституция жаңы талпынууларга, өзгөрүштөргө, саясий өнүгүүлөргө жем таштаганы айдан ачык белгилүү. Жаңы конституциянын алкагында 120 депутат 90го кыскарып, президенттик башкарууга бел байлаганбыз. Эртөштүк Нурбек уулу, Адилет Нашанбаев, 7-канал, Ош шаары. Улуу тарыхты канатына алган, улут болуп сакталган, урпактарынын мурасына калган, улуу сөздөн кеп салган.